Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москвада жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 1-декабрь. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү улансын мекендештер. Мигранттар жана мекендештер күткөн эң жакшы жаңылык элдин көйгөйүн көтөрүп, мамлекеттин келечегин чечкен эл өкүлдөрүнүн шайлоонун жыйынтыктары чыкты. Бул шайлоодо айрыкча Москвада мекендештер өтө активдүү катышып, ошондой эле Россиядагы башка шаарларда жүргөн мекендештерибиз дагы жакшы катышып берди. Бул дегени мекендештерибиз бөтөн жерде жүрүшсө деле мекенибиздин келечегине кайдыгер карабастан дем алыш күнүн атайын шайлоого арнап, убакыт таап активдүү катышкандыгы кубандырат. Москвада эң көп мекендештер добуш берген жер бул Большая Ордынка болду. Москвада шайлоо участогу ачылгандан тарта эле эл узун кезекте турду. Добуш берүү Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде өттү. Андан сырткары Москванын ВДНХда жайгашкан Кыргызстан павильонунда дагы добуш берүүгө кезек күткөн кыргызстандыктар өтө көп болду. В пределах 540 тысяч граждан на территории России находятся. Из них, которые имеют миграционный учет, меньше, где-то в пределах 350. А в целом по Москве у нас есть среднестатистические данные, где-то 90 тысяч человек. Ну и в Московской области 60. Ну я такие примерные цифры говорю, но учитывая, что вот это у нас новая система заработала, избирательная, мы ожидаем достаточно активность. Как патриоты, тоже работающие вдалеке от своей страны, ответственно относимся все здесь присутствующий народ наш. И как бы от нашего хотя бы от одного человека решится это голос, хоть какая-то польза для наших соотечественников. Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы мекендештерибиз дагы шайлоого активдүү катышып берди. Ал эми өлкө башчыбыз Садыр Жапаров ар бир добуш мамлекеттин тагдырын чече турганын айтты. Ал жогорку кеңештин талапкерлигине добуш берип, элди да шайлоого активдүү катышууга чакырды. Анын айтымында, бул жолку шайлоодо бардыгы автоматташтырылып, жарандар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Шайлоо системасы автоматташтырылган, адам фактору катышпайт. Мурда болсо өзүңүздөр билесиздер, бюллетендерди мындай физикалык түрдө, практикалык түрдө чыгарып алып барып, анан ар бир участокто 100дөн 50дөн бюллетенди ашыкча коюп коюп, анан алышкан бюллетендерди бир кандидатка отметка кылып туруп салып коюп, анан өткөрүп, ушундайлар болчу. Азыр андай жок, мынакей келген жерден бюллетендерди аласыңар, бардыгын компьютер эсептейт, и кечинде компьютер чыгарат. Кыскасы адам фактору аралашпайт. Биз эмне үчүн мындай кылдык? Анткени буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 3 жолу республикада переворот болгон болсо, үчөө тең ошо шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Же болбосо президенттик, же болбосо парламенттик шайлоонун кесепеттеринен келип чыккан. Ошондуктан биз болушунча автоматташтырып, адам факторун мындан ары аралаштырбаганга толук аракетибизди жумшадык, мындан ары дагы жумшайбыз. Бул шайлоодо дагы мен ойлойм, адамдар көбүрөөк катышат болуш керек, шайлоочулар, анткени аралыктан добуш берүү жагындагы биз компьютер аркылуу электрондоштуруп киргиздик. Мисалы, Алаука Чаткал, ат башыда жүргөндөр ушу Бишкекке келип калса, же областтык Борборго келип базарда жүргөн болсо, базардын ичинде да участоктор шайлоо тилкелери уюштурулду. Ошол жерден эгерде паспорту, ID картасы же болбосо түндүктө тиркелген QR коду болсо, ошону менен келип эле ошол жерден базардан шайлап койсо болот. Мына мен шайлоого көп болсо 5 минут убактым кетти. Кирдим, бюллетен алдым, шайладым, кайра мына чыгып кетип баратам. Анан кийин ошондуктан дагы бир жолу кайрылат элем шайлоочуларды активдүү катышууга. Кудай буйрса, бардык шайлоолор, мейли мындан ары парламенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу, Кудай буйрса кийинки жылы президенттик шайлоо келатат. Ал шайлоодо дагы
мындан дагы жакшы шарттарды түзүп берип, адам фактору аралашпагандай кылып, келечекте Кудай буйрса түбөлүк деп айтсам да болот, шайлоодон чыр чыкпагандай кылып биз бардыгын жасайбыз. Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болуп атат. Албетте шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүнүйө таанымы дагы жакшы жогорку деңгээлде, алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир ончакты ушундай момент болду окшойт. Ушул иш териштирүүлөр жүрүп атат. Анан жалпы элден суранат элем, мен мындан ары мына биз шайлоо системасын бийлик оңдоп, адам фактору аралашпагандай кылып, мындан ары чыр чыкпагандай кылып туруп жасап бердик. Эми калганын ошо добушту сатпаганын, анан талапкерлердин сатып алып атканын эл өзүңөр, мына эл деген силерсиңер журналисттер, айылдагыларыбыз, шаардагылар, райондогулар, анан чет өлкөдө жүргөндөр дагы. Мына чет өлкөдө жүргөндөр дагы азыр мурда болсо бир жума мурун келип катталып, мен кийинки жумада шайлоого катышам деп атайы келип катталып, андан кийин келип анан шайлоочу. Азыр андай жок. Түптүз эле мына паспортун көтөрүп келип эле каалаган участоктарда шайласа болот. Мына чет өлкөлөргө 100гө жакын шайлоо тилкелери ачылды. Америкада, Европада, Россия, Казакстандын ар кайсы бурчунда дегендей. Ошондуктан кечке чейин дагы убакыт бар, активдүү катышып бергиле. Анткени ар бир добуш мамлекеттин тагдырын чече турган добуш. Мурдакыдай менин добушум эмнени чечмек эле, баары бир эле бай өтөт да, же болбосо бийлик колдогон кандидат өтөт да деген түшүнүктөн кетиңиздер дагы активдүү катышып, менин добушум Кыргызстандын тагдырын чечет деген настрой менен келип туруп добуш бергиле. Активдүү катышып бергиле. Эгемендүү өлкөбүз өнүгө берсин. Депутаттыга шайланган биздин талапкерлер элдин көйгөйүн чечип, айрыкча мигранттардын маселелерин чече турган өл өкүлдөрү болсун деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиз. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сынаман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухидинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.